Assalamu алейкум, кутмандуу таңыңыздар менен биздин урматтуу телекөрүүчүлөр. Интернетте кантип популярдуу болом десеңиздер, андай бизди көрүңүздөр. Кутмандуу таңыңыздар менен биздин кадырлуу телекөрүүчүлөрүбүз, кайрадан эле сиздерди эртеңки таңкы саат 8-де Нурлан Бейшибаев жана мен Сезим Имамадыева таңыңыздар ырыскыга толсун деп кел чай ичели теледолбоорун алып барып жатабыз. Ошо менен биз менен болуңуздар, сиз жумушка акырындан чогула бериңиздер, акырындан ойгоно бериңиздер. Биз болсо сиздер үчүн жагымдуу бир жакшы музыкаларды берип, жакшы эмоцияларды берип, жумушка жакшы узатканга аракеттенебиз. Жана айта кетчү нерсе, эгерде сиздин өзүңүздүн ой пикириңиз бар болсо дагы темабыз аркылуу же болбосо мындайча айтканда саламдарыңыздар да бар болсо WhatsApp аркылуу 0508 400 100 номерине жазсаңыздар болот. Езели сиз бүгүн үйдө калсаңыздар, анан кийин узатчы кишилер бар болсо, давайте кет, мен азыр билдирүү жазам деген бойдон телефонуңузду жакындатыңыздар, сыналгынды чоңойтуңуздар, биз менен болуңуздар. Сиздер үчүн азыр кандай? Музыкабы? Ооба. Азыр сиздер үчүн музыкалык чыгарманы тартуулайбыз. Кел чай ичели, урматтуу телекөрүүчү, биздин алдыбызга келиңиздер, чайыңызды ысытыңыздар, алдыңызга балды, каймакты, сүттү, нанды, бүт баарын коюңуздар, чогуу тамактаналы. Ооба, биз дагы бир жолу сиздерге айтып кетели, кутман таңыңыздар менен кел чай ичели теледолбоорунда бүгүн аябай мындайча айтканда кызыктуу темалардын бирин биз алдык деп айтабыз. Эмне себептен? Анткени карантин учурунда чындыгында баарыбыз бирден бир жалгыз калганда, жалгыз деп айта албайм, сөзсүз түрдө сиз менен социалдык тармактар чогуу калганда эмне кыла аласыз? Албетте өзүңүздүн креативдүүлүгүңүздү жаратып, ой жүгүртүп жана жаңы нерселерди ойлоп табасыз. Дал ушул нерселерди биз челлендж деп атап коебуз. Айта кетели, дейле челлендждин которулушу бул чакыруу, кандайдыр бир таймашка сени чакыруу болуп саналат. Ошол себептен биздин дүйнө жүзүбүздө ал аябай жакшы тарап кетти. Социалдык тармактарда көп деген гана челлендждер жүрөт, TikTok'то, Instagram'да, Facebook'та. Эл эмнени гана ойлоп чыкпайт. Жанакы Эйнштейн айтчы, дүйнөдө негизи эки эле нерсе четтелбейт депчи. Бул деген космос дейт, жана кишинин фантазиясы дейт. Космос боюнча мен дагы так билбейм. Дагы мындай бир аз ойлонуп атам депчи, балкимдери жок депчи. Ошондуктан биз менен болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз алдыда кандай гана сонун челлендждери бар. Алар кайдан пайда болгон? Аларды кимге берилди эле? Негизи анан кийин сиздерге да кандай челленджди ойлоп тапса болот деген балким жакшы бир идея берип коебуз. Ошондуктан биз менен болуңуздар, сиз деген TikTok'ту жаңыдан колдонгонду үйрөнүп атсаңыздар, анда сизге эң пайдалуу маалымат болот. Биз айта кетели, челлендждердин которулушу сынак катаандаштык дегендиктен ар кандай кишилер, мисалы Нурлан, сени алсак, мисал келтирип, сен мындайча айтканда сен биздин телекөрүүчүлөргө атаандаштык сынак жүргүзсөң болот. Мен алып баруучумун, менде болуп алып бара аласыңарбы деп туруп, челлендж катары башкага ушу сынак катары мындайча айтканда чакырсаң болот. Сен дагы ушинтип алып барып көр дегенсипчи. Анан башка адамдарга ушул нерсе тараган нерсе челлендж деп аталат экен. Айта кетчү нерсе, карантин учурунда бардыгыбыз үйдө камалып калгандыктан уюлдук телефонубузду алып ар кандай нерселерди тартып, ушу челлендждер аябай кенен тарады деп айта аламын. Жана сен айтып кеттиң TikTok деп. TikTok чындыгында ушул тиркемеси азыркы учурда аябай көп элдерди чогулткан тиркеме болуп саналат. Ошондуктан ошол жерден эле жаңы челлендждер жаралууда. Ал челлендждин баарын ким ойлоп таап атат? Баягы эле биз, жөнөкөй эле кишилер үйдө отуруп эле кемден айтып кетпеди беле? Жаңы таланттарыңарды ачкыла депчи. Жаңы таланттарды ачтык албетте. Ада биздин телекөрүүчүлөргө дагы айта кетели, эгерде сиздер дагы өзүңүздүн ой пикириңизди жазгыңыз келсе, кандай челленджди карантин учурунда колдондуңуз, деги эле телефонуңузда TikTok тиркемеси барбы, жана дагы балким өзүңүз дагы челлендж жараткыңыз келип жатса, 0508 400 100 номерине узатыңыздар. Биз болсо суроолоруңуздарды жана билдирүүңүздөрдү окуп чогуу талкуулайбыз. Эми болсо акырындан жуундуңуздар, Асир Кадырбекова сизди ойготту, турдуңуз, жуундуңуздар. Эми бир аз кандай десек, зарядка жасайлыбы? Ооба, сөзсүз түрдө спорттук көнүгүүлөр аябай мындайча айтканда маанилүү. Ошол себептен биздин Сергек таң рубрикасы дал биздин спортчулар үчүн. Кеттик.
Кайрадан Сергек таңын биз азыркы учурда Рафаэль Дөөлөтбек уулу менен баштап жатабыз. Эмнегедир кайрадан мен эфирде пайда болуп калды десеңиздер, албетте бул рубрикага биз азыркы учурда басым жасап, сиздерге тартуулап жатабыз. Жана көп эле суроолордун боюнча Рафаэль байке спорт залга келгенде баарыбыздын байкашыбыз боюнча көп эле элдер арыктагысы келет. Эмне себептен жана дагы ал үчүн үйдүн шарттарында кандай көнүгүүлөрдү кылыш керек? Бүгүнкү биздин рубрикабызда биз талкуулайбыз. Келиңиздер, дәл бир жолу саламатсыңарбы? Биздин рубрикабызга, жаңы рубрикабызга кошулганыңызда биз абдан кубанычтабыз. Биздики биринчи көрүп өскөндөн кийин экинчи рубрикабызга ушунча көп СМСтер келип, бизге жакты деп эметкенге биз абдан кубанычтабыз. Биз эми түшүнүшүбүз керек, канткенде киши арыктайт. Биз жакшы дагы бир нерсени билишибиз керек да. Биз тамак организмге киргенде бул 3кө бөлүп киринет да. Углевод, белок, анан клетчатка. Сиздин тамагыңыз кандай кымбат эт жебеңиз, ал белок болуп эсептелет. Сиз кандай күрүчтүн кымбатын алсаңыз, ал углевод болот. Углевод деген бул эмне дегенде, бул энергия. Ошо арыктай турган эжекелердин айтып кете турган бир сезим жакшы нерсе бар. Алар болсо күчтүү тамакты кечиндеси жейт. Кечиндеси кыскартабыз тамакты. Эрте менен эрте. Кечинде көп тамак жеп бул туура эмес экен. Эң туура эмес. Биз деген эми караңыздар, биз ошо энергияны биз коротушубуз керек. Биз түндөсү жейбиз дагы, бирок уктап атпайбызбы? Ал энергия коротулбай калып атат. Көрдүңүзбү? Анан кийин буга клетчатка жешибиз керек. Клетчатка бул эмне дегенде, бул өсүмдүктөр. Буга савис кирет, алма кирбейт. Алма кирбейт. Ал таттууга кирет. Таттуу, анда сахар бар, ал дагы энергия. Жер жемиштердин баары эле кирбей калабы ошо. Кирбей калат. Эми караңыздар, буга болсо капуста, жашылчалар. Жашылчалар. Сиздин жеген тамагыңыз килокалорий менен эсептеп бергенде 1300 деп коюңуз. 1300, 1400, 1500дөн баштайлы. 1500 килокалорий. Сиз бир күн кечке кыймылдап аракетиңиз 1200 болсо, сиздики 300 калып атпайбы? Ошо кайка барат сезим. Тадан! Майларга айланат. Бул болсо колдонулбай калган энергия. Ар дайым кыймыл аракетте болушубуз керек. Биз кыймыл аракетте болгон себебинен эле биз көбүрөөк энергия коротобуз. Эми караңыздар. Бизде организмде эң көп энергия короткон бул эмне дегенде, бул мээ. Мисалы студент кезинде эстеп кетсек, сессияга даярданганда кандай арыктайбыз, моралдык жагынан бизде көп. Анан экинчи көп энергия коротулган бул ашказан. Ички аппараттар. Анан кийин буга тиешелүү дагы көп эме. Бирок кыймыл аракет, бизге кыймыл аракеттин баарын жасашыбыз керек. Эми караңыздар, азыр сезимге биз жакшы көнүгүү көргөзөлү. Сезим азыр 4 килограммды көтөргөндө арыктайбы же 12 килограммды көтөргөндө арыктайбы? Балким 12 килограмм көтөргөндө. Эмнеге? Анткени кыймыл көбүрөөк керек дедиңиз, арыкташканга да кыймыл керек. Анан кийин да караңыздар. Биздин канчалык денебиз оор көтөрсө, кыймыл аракет болсо, биз ошончолук эметебиз. Анан кийин караңыздар. Бул көбү сурайт да, мен чуркасам кандай жакшыбы, арыктайынбы деп. Бул жакшы, бирок чуркоо өзүнөн өзү. Бул болсо жүрөктүн булчуңу иштейт. Буттун булчуңу эмес, жүрөктүн булчуңу иштейт. Сердечно-сосудистая мышца деп коет. Орусча айтканда, ошо иштейт. Анын болсо ордуна келе турган убакыт 8 саат. 8 саат. Мисалы мен чуркадым. Жаратылышы ушундай экен да. Мен азыр чуркадым. 8 сааттан кийин мен денем даяр. Дагы чуркаганга. Сиз муну көтөрсөңүздөр, 72 сааттан кийин булчуң даяр болот. Анда ордукту көтөрүшүбүз керек. Ордукту эң жакшы. Бирок биякта эң маанилүү туура. Канткенде туура болот. Эми сезим белгисем. Мынакей. Дагы бир жолу көрдүңүздөрбү? Сезим болсо азыр алып атканда. Алып атканда эле туура эмес алдыңбы? Белиңиз эми караңыздар. Эмесеңиз? Кайра коёюн. Мени караңыз сезим. Менин белим бүгүлүп болот. Канчалык бүгүлгөн сайын ал оңой бүгүлөт. Мен бүт баарын ушуну ордукту мен буту менен көтөрөм. Белим түз. Бирке бутуңузду ачып, жамбашты артка чыгарып ылдый олтурасыз. Колуңуз менен аласыз. Колуңуз менен дагы белди ылдый кетирбейсиз. Дагы кетирейин. Ылдый кетирбейсиз. Отурайын. Эч түрдө. Кол менен аласыз. Эми аласыз. Эң жакшы. Сезимдин бирке кемчиликтери болуп атат. Бул эмне дегенде, эми караңыздар. Азыр оператор көргөзүп коет. Көтөргөндө тизе буттан чыкпаш керек. Сезим караңыз. Сиз көрөсүз дагы, сиз карап туруп, анан айтасыз. Мына, мен кылып атам. Мен
көтердім. Менің весім, мен ордуғым қайсы бұлшынға кетіп отады? Бұлттардың не тізенің? Тізеге. Тұра? Тұра. Ал сөк, ал өспейді. Көрдіңіздер бе? Емі қараңыздар. Мен көтеріп отам. Менің весім қақы кетті? Арт жағыңызға кетті? Жамбашыма. Жамбаш бұл емне? Бұл ет. Ет. Ет мен көтергенде, да телекөршілерге да бір жол көргөз қойын. Мен көтергенде қараңыздар. Менің тізем ештеке түс болды. Көрдіңіздер? Мен мұның проблема болған жоқ. Мен алдыға кеткен жоқпын. Систіке башына алдыға кеттім. Мен шығар едім оған. Беліңіз бірақ түс болды да. Ем қараңыздар. Тізені артқа қаласыз мұнаке. Бұтыңыз түс. Ошоның себебінен систің бүт нагрузканың барын жамбаш алып отады. Емі түшіндім. Келіңіздер. Ем байқап көрелі. Ол ичөз. Ең сон ақын көтересіз. Ем оқшашты. Мына ең оқшашты. Кеттік. Ең сон. Ем қараңыздар. Біз бұяқтан сұрау алушы мүмкін. Қайтып демалауыз. Екен біз тура демалушымыз керек. Адам баласын түткенде дейсіз. Анкені сізде күш шығып отады. Түсінесіз бе? Өзіңізге тартқанда дейсіз. Шындай да дейсіз. Ем қараңыздар. Сіз болса, мұны көтердіңіз да. Қазір күшті шығарады. Күшті шығарам ба? Сіз көтересіз. Жоға. Ақын отырауыз. Ақын отырауыз. Ең соның. Қазір көтер отқанда оғыз-ұсымен күш дем шығарасыз. Алып отқанда? Мұрды-ұсымен дем аласыз. Ең соның. Да, телекөрушілерге айтып кетіп жүрнесе, келіңіз сезім сіз қыл беріңіздер. Көтергенде дем шығарауыз. Шығар отам. Дағы бір жол телекөрушілер көтер отқанда демді шығарауыз. Алды олтыр отқанда мұрды-ұсымен дем алауыз. Дем шығарауыз. Ең сон. Бұл күні қанша жолу жана қайсы уақытқа чейін атқарасақ болады? Жоқ, бұл күні біз атқара береміз. Бұға өме жоқ. Бірақ бұға чейін біз ең бірінші буындардың гимнастикасын қылышымыз керек. Бұл ор. Орға келгенде біздің денеміз ысып тұрышымыз керек. Мұндайша айтқанда разминка қатары деп қойсақ болады. Разминка қатары қыл, разминкадан кейін өтеді. Бұл основной тренировка келеді. Ошон үчүн бул оордукту көтөрүп атканда биз даяр болушубуз керек денебиз. Анан денебизге разминка кылганда баары сурай берет да, ошо эмне болот депчи. Мен сизге айтып кетип элем, физика, биз баарыбыз физикага баш ийебиз да. Сиз молекулалар ысыганда чоңоет, билесиздер. Ооба. Бул физикасында закон ошондой да. Сиз муундарды мүмкенде мынакей, дагы бир жолу көргөзүп кетейин. Дене дагы ысып баштайт. Дене ысыйт. Эми караңыздар, эсе муунду алганда аякта болсо бир сөөк, экинчи сөөгө бекилет. Туурабы? Ооба. Мынакей. Эми ушунун эң сонун нерседе бир сөөк экинчи сөөгө бекилип атат да, муун тугат. Кимники 40-40-40 дейт. Плотно жайгашканда да. Туурабы? Бар го, кырсылдай берет депчи. Аники мондой жабышып калганда чык-чык. Сиз канчалык көп кылсаңыздар, бул өйдөнкү сөөгү чоңураак болот. Бул болсо ойнойт, жакшы кыймылдайт. Ошон үчүн гибкость пайда болот. Эң жакшы болгон көнүгүүлөрдү жасасак болот да. Анан кийин сиз кыймыл аракет кылган сайын ысыганда муундар чоңое баштайт. Анан сиз уже травма албайсыздар. Ошон үчүн биз эң биринчиден биз эртең менен эрте туруп муун гимнастикасын кылышыбыз керек. Эң жакшы. Эң жакшы. Баары эле ошо биздин биринчи көнүгүүбүзгө байланып. Гел чайчири теледолбоорунун экинчи бөлүгүбүздө биз салт боюнча албетте коногубуз менен эфирде отурабыз. Айта кетчү нерсе, биз буга чейин эгерде сиз пранкты көрүп калсаңыз түшүнүңүздөр болуш керек. Бүгүнкү биздин студиябызда Айзирет Осмонов, биздин кесиптешибиз, алып баруучу, журналист, блогер. Кош келиңиз. Кол чабуулар, албетте кол чабуулар керек. Кош келиңиз, албетте. Жакшы, кандай келип алдыңыз? Эртең мененки таңыңыз кандай өтүп жатат? Айтып кеттиңиз буга чейин эртең менен, түн менен күн деги эле алмашып кетти деп. Биринчиден ушул телеканалдын, ушул программанын көрүүчүлөрүнө котман таң каламакчыбыз. Азыр болсо элибиз жаңыдан ойгонуп, бизге окшогон күн менен түнүн алмаштырып алгандар уктап тура элек болуш керек. Мен дагы араң туруп ушул программага келип, бүгүндөн кийин ушул күн менен түнүмө режимди өзүнүн ордуна коеюн деп чечтим. Анткени жумуш башталды, шаар кыймылына келип баштады. Сиздер дагы жаңы эле чыгып баштаган болушуңуздар, көптөн бери. Экинчи жума. Экинчи жума калды. Ошо,
Таң ушинтип башталды сиздер менен. Кел чай ичели менен келип алып чай ичип, шашпай сүйлөшүп эми. Шашпай сүйлөшсөк, анда биз сизге өзүбүздүн суроолорубузду бере берели. Азыркыга чейин көрүп кеткенде эле пранк көрдүк. Мага абдан жакты. Анткени ал эле азбакты кыздырат таптым депчи, карашымчамы десе, кызым ойлонуп эле калдык, эмне кылса депчи, ойлонуп атат. Бул ойду кантип ойлоп таптыңар? Анан дагы ушинтип тамашалап аткан адамдар өзүнүн сезими кандай болушту? Корккондор болду же балким соо кийгендер болду, же качып кеткендер болду? Бул ойду ала качуудан эле, мисалы бизде кыргыздарда ушундай салт бар эмеспи, ала качуу дегенчи. Анан акыркы учурларда бул салт баягы терс көрүнүшкө айланып калды. Мисалы мыйзам чегинде ала качсаң жооп бересиң, камалып кетесиң. Анан ошондуктан биз Кыргыздын кыздарын, Бишкек шаарынын тургундарын сынап көрүш үчүн эле ушундай идея менен пранк кылып көрдүк. Ишке ашты. Кыздар аябай коркот экен көрсө ала качкандан. Телефонун алып алып, мен азыр ушул кыздын жанында турам, бир аздан кийин келе калалы ала качабыз десең эле кыздар коркуп эле ошол жерден баягы. Ал жерде биздин главный максатыбыз элге күлкү тартуулоо, анан элдердин эмоциясын билүү, ошондой эле оюн билүү да. Кыздар жактан кайра тамаша сиз жакка болгон жокпу? Калымды канча бересиң депчи? Жок, андай жок. Ал жерде биз эме кылып атабыз, мындай реалдуу кылганга аракет кылып атабыз да, окшоштургангачы баарын. Ошон үчүн жакшы эле болгон. Кыздар деле коркуп, чочуп, Телефонун калтырып качкандар болгон жок? Жок, андай болгон жок. Телефон алып качкан. Жана чындыгында бул эң негизги нерсе, анткени Нурлан экөөбүздүн дагы мындайча айтканда орусча миссия дегендей ар бир кишиге күлкү, жакшы эмоцияларды тартуулоо. Жана мен мындан тышкары айта кетейин, Азирет Осмоновдун социалдык баракчаларында байкап каламын. Күлкү тартуулоодон тышкары кайрымдуулук менен дагы алектенесиз. Жөн гана албетте эң эле ушул мага таасир берген, мындайча айтканда өзүңүздүн пранкыңыз бул Дордой базарындагы жакшы бир айымдарга жолугуп, аны менен аябай кызыктуу маек кургансыз. Албетте андан кийин кайрымдуулук менен дагы алектенгенсиз. Бул сөзсүз дароо эле ошол жерден жаралган нерсеби же ага чейин сиз ушул этаптарга келип, андан кийин жардам берейин дедиңиз беле? Жок, бул биз ошол Дордой базарында жүргөндө, кышында пранк тартып жүргөнбүз, анан аябай суук болчу. Дордойдун ичи андан бетер суук болот экен. Биз аны билген эмеспиз. Бир аз жукарак кийинип барып алганбыз. Анан машинабызды дагы алыс токтотуп койгонбуз да базарданчы. Анан машинанын ичинде биздин акчабыз машинада калып калат. Анан базарда пранк тартып жүрүп үйшүп, анан бир чай ичели десек, эч кимде акча жок. Анан жана эжеден барып алган пранк кылабыз эжегечи. Эжеке, биз ушундай Памирден келдик. Дордойдун ичинде адашып жүрөбүз. Бизге коктейль берип коесузбу? Биз коктейль ичели дедик элек депчи. Анан каякта коктейль болот немеде? Жана чай сатып жүргөн жерлерде. Анан жана эже чынында аябай жакшы эже экен да, мындай ичинде мээрими толгон, ак көңүл, берешен, өзү ошондой аябай жакшы эже экен. Анан мейлен Памирден келип калсаңар деп эле күлүп жайнап бизге бекер кофе берип, ошол жерден бизди жылытып анан кетирген да. Анан негизи чынын айтсам ал жерде мындай өтө эле тамашалуу эч нерсе жок, бирок кийин келип баягы монтажды карап атсам, монтаждап атып анан карасам, анан аябай жакшы эже ушул монтажда да көрүнүп турат да, мындай чын жүрөктөн бергеничи, эки кофени чын жүрөктөн берди да. Өзү эми чай сатып жүрсө, анан биз капталынан чыгып эле анан кофе сурап атсак, мындай эки адам анча-мынча адам бере бербейт мисалычы. Албетте. Анан аны көргөндөн кийин мен дагы эми ошол жерден идея келди. Эми ушунча бизге жакшылык кылып атса, биз дагы бул эжеге бир жакшылык кылалы деп. Анан Дордой базарында мен дос балам иштейт, шуба сатыпчы. Анан шуба аялдарга аябай жагат эмеспи, биздин айымдаргачы. Анан досума чалып, дос ушундай мага бир шуба керек, шуба берсең болобу деп андан бир шуба алып, анан видеонун астына бир байкебиз комментарий калтырган экен, эжеге белек берсек болот эле депчи. Анан ага чалып, ал Америкада экен. Ал мага $100 салды. Эртеси мен дос балдарымды алып алып бул жактан съемочный группаны алып алып баарыбыз барып, анан эжеге белегибизди берип, ага эжеге чай сатышып, базардын ичин кыдырып, биз ал жакты ызы-чуу кылып, мындай тамашалуу ызы-чуу кылып да. Анан ошентип бир сыйра дагы бир выпуск чыгарганбыз, дагы бир чыгарылыш кылгандан кийин, анан ал чыгарылышты көргөн биздин эл кайрадан дагы да болсо баягы эженин эмоциясын көрүп, эженин
көз жашын көрүп дагы токтон алышпай дагы белек кылабыз деп Америкадан дагы балдар чалышты мага. Анан ошентип Америкадан мага 50 000 салышты. 50 000ды дагы үйүнө алып барып бердик. Анан ошон менен жыйынтыктадык. Эми бул деген мындай да. Биздин максатыбыз ошол жердеги мындай бере турган идеябыз, биздин чыгарылыштарыбыздын бирден бир көздөгөн максаты баягы бирөөгө чын жүрөктөн белек берсең же болбосо бирөөгө чын жүрөктөн бир кайрымдуулук кылсаң, ал 10 эсе болуп кайтып келет деген белгиси болду. Эки кофе үчүн 2 кофе берип 50 000 сом, анан шуба $100 алды да. Жакшы. Ошон үчүн чын жүрөктөн жакшылык кылыш керек экен деген дагы бир жолу ушуну мен тастыктады десем болот. Ошону айтып коеюн деп. Азирет, канча жылдан бери ушу пранк менен иштеп жүрөсүңөр жана канча киши иштейсиңер? Биз 42 жылдан бери ушу пранк менен иштеп жүрөбүз. 42 жылдан. Тамаша. Пранк менен 2 жыл болуп калды. Биз ушундай жергиликтүү телеканалдарда иштеп жүргөндө эрте мененки программада эрте менен элдердин маанайын көтөрөлү деп ушундай пранк тартып баштаганбыз. Анан карап көрсөк аябай жакшы өтүп атат, элдер күлүп, мен өзүм деле байкабай калыптырмын, элдер көрө беришиптир YouTube'данчы. Бир күн көчөгө чыгып маршруткада баратсам эле, мен сени көрбөдүм, мен сени көрбөдүм, элдер сурап эле менден таанып башташты да, анан таң калып эле булар каяктан мени көрүп атат, мени ушунча көрүп атам, ушунча жылыс болуп баратамын деп эле таң калып коем. Көрсө элдерге ушундай тамашалуу, элдер маанайын көтөрө турган нерселер жагат экен да. Албетте азыр дагы карантин учурунда бул дагы аябай белгилүү болуп кетти деп айтабыз. Анткени бар эле ушул терс жаңылыктардан менин оюмча албетте тажашты. Ошол себептен дагы блогерлер дагы пайда болду деп айтабыз. Деги эле айтып кетиңизчи, Кыргызстанда блогердик жаатынын деңгээли жана дагы азыркы учурда деги эле кыргызды аудиториясы күлкүдөн тышкары дагы эмнени каалашат? Кыргыздар биз негативге аябай жакын болобуз да. Мисалы, YouTube'га бир жакшы бир мындай тарбиялык мааниси чоң, аябай тарбиялуу бир жакшы видео тартып туруп киргизсең, аны эч ким көрбөйт да. Анан бир жаман эле бир саясатчылардын тиги эмне деп сүйлөп койду, Момбеков эмне деп сөктү, Жээнбеков эмне деди деген мындай темадагы негативдүү терс видеолорду аябай көрүшөт да. Кокуй Ош Бишкек жолунда 4 адам каза болду деген видеону аябай бат көрүшөт. Анан баягы жаңылыктарды ошондой кылып жасап, темаларды да ошондой бурмалап коюшуп, анын ичинде андай деле тема жок, андай деле бир укмуштуудай мындай ала турган маалымат жок, бирок ошентип блогерлердин ошол жагы бар, мындай элдердин убактысын алат биринчиден. Экинчиден маалыматты, терс маалымат бере берсе элдерде негатив болот да, мындай депрессия, стресс деген болот да. Ошого каршы биз пранктарды тартып, мындай элге бир позитив тартуулайлы деп пранктарды чыгарып атабыз да. Анан блогерлердин дагы эмнесинде дейсиң? Деңгээли популярдуу болгон. Популярдуулугу. Сиздин оюңуз боюнча албетте. Мен оюм боюнча жакшы эле. Кыргызстандын ичи боюнча, эми Кыргызстан кичинекей эле да. Кичине бир нерсе кылсаң эле тааныласың, мындай. Кыргызстанда көп деле байлык топтой албайсың, мисалы, бир аз көбүрөөк байлык топтосоң эле элге таанымал болуп чыга келесиң, байлыгың чукуп жашат. Ошон үчүн Кыргызстанга таанылуу, мындай жакшы жагынан таанылуу өтө деле мындай кыйынга турбайт. Мындай жакшы бир нерсе кылсаң, эл тааныйт бат эле. Сизде мындай элдер көрүп алып, астына комментарийлер жазып чакырышты беле, мен дос баламдын туулган күнү болот эле, ошого бир пранк кылып бересиңер, тамашалайын дедим эле. Андайлар көп болобу? Барасыздарбы? Болот, жок, барбайбыз эми. Ал деген башка да. Мисалы, мен байкем туулган күнү болчу, ошону бир пранк кылып куттуктап койбойсузбу дегендер көп болот аябай. Барып бир нерсе уюштуруп бербейсизби, мен сизге акчасын төлөп берейин дегендер көп болот. Эмнеге ал деле бир четинен тыйын да. Пранктарды тартыш деле оңой эмес да, анткени балдар бекер иштебейт да, аларга да бир аз тыйын бериш керек, жол керек. Эми ал актабай калат да, мисалы, бирөөнүн туулган күнүн куттукташ үчүн мындай жакшы бир нерсе уюштуруш керек. Анын баарын уюштурганга акча кетет, бирок аны актабайт да, мисалы. Анын үстүнөн аны кылганга деле билбейм, мен өзүмдүн каалоом жок. Ошондо актаган жагынан финансылык каражатта сиздер YouTube платформасынанбы же болбосо кандайдыр бир ошол айтып кеткендей телеканалдардын сатуудан табасыздарбы? Командаңызды кантип? Команданы кантип багасыздар дегендей.
командада укмуш деле бир 50 киши иштебейбиз биз пранктын артынанчы. 2 эле киши иштейбиз. Бири оператор болот, анан мен эле экөөбүз эле. Кээде 2 оператор, 3 оператор болуп калат. Рекламанын аркасынан сиздер телеканалдын системасында эле рекламанын артынан эле биз деле ошонун артынан жамбагабыз. Жакшы, чоң рахмат. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, алдыда сиздерди дагы ондогон кызыктуу нерселер күтүп жатат. Жана жарнама тууралуу да жөн гана айтылган эмес, бирок жарнамага чейин сиздер үчүн жылдыз төлгөсү. Эч алыстабаңыздар. Кой, бардык жагынан жагымдуу күн. Максатка жетүү жолундагы бардык сыноолорду жана тоскоолдуктарды жеңе аласыз. Күтүлбөгөн окуялар сиздин пайдаңызга бурулат. Мүмкүн жаңы таанышуулар иш-аракеттердин перспективаларын кеңейтет. Идеялар менен байытып, сиз үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бардык пландарды аягына чыгарууга убакыт табуу үчүн жумушту туура бөлүштүрүү сунушталат. Букачар. Эркек букачарлар бүгүн Венеранын колдоосунун астында. Алар карама-каршы жыныстагы адамдардын көңүл чордонунда болушу мүмкүн. Жалпыга шайкештиктин, тынчтыктын жана иш-чаралардын туура жүрүшүнүн күнү. Аял букачарлар шыктануу сезимдерине ээ болушат. Чыгармачылыктагы жаңы ойлорго каршы турбаңыз. Сиздин хоббилериңиз сиз үчүн жаңы киреше булактарын ачышы мүмкүн. Эгиздер. Жеке жашоо чөйрөсү өтө карама-каршы тенденциялар менен мүнөздөлөт. Жубайлардын жана сүйүүчүлөрдүн бир пикирге келиши кыйын болушу ыктымал. Өзүңүзгө өзүңүз ишенүү ийгиликтин курамдык бөлүктөрүнүн бири. Ошондуктан бардыгын жүрөгүңүзгө түйүп албаңыз жана эч убакытта көңүлүңүздү чөгөрбөңүз. Бөйөн. Сиз тогу менен шыктануу сезимине ээ болосуз. Жанага каршы турууга кеңеш бербейбиз. Жумушка маани бербей, бардык коммерциялык аракеттерден көңүлүңүз чөгүшү ыктымал. Бул жагдай сиздин бизнесиңизди татаалдаштырышы мүмкүн. Бирок баары эле сиз ойлогондой жаман эмес. Сизге жакын адамдар стресстен арылууга жардам берет. Арстан. Бардык жагынан жагымдуу күн. Ар бир кичинекей маселеде үстөмдүк кылууга умтулбаңыз. Демократияны, сылыктыкты жана сабырдуулукту көбүрөөк көрсөтүү керек. Күн чыгармачылык пландарды ишке ашыруу үчүн ийгиликтүү. Сүйүү иштери менен үйдөгү милдеттердин ортосунда тандоо жаралат. Абайлаңыз, күтүлбөгөн окуялардын бурулушу сиздин пайдаңызда эмес. Бикеч. Жуманын аягында күтүлбөгөн окуялар сизге пайда алып келет. Бардык пландарды аягына чыгарууга убакыт табуу үчүн жумушту туура бөлүштүрүңүз. Досторуңуз сизди биргелешкен долбоорго катышууга чакырса, макул болууга шашпаңыз. Күтүлбөгөн коноктордун келип кетишине байланыштуу көйгөйлөр жокко чыгарылбайт. Тараза. Алгылыктуу күн, жаңы күчтүн жана жаңы ойлордун агымы менен белгиленип, аларды ишке ашыруудан канааттануу сезимдерин тартуулайт. Бирок ар бир жерде чектөө бар экендигин унутпаңыз. Аракеттерди ортоңку орунду карманыңыз. Бүгүнкү күндө өнөктөштөрдү тандоодо чечим чыгарышыңыз мүмкүн. Натыйжада акыркы убакыттарда сизди таштап кетпеген кыялдарыңызды орундата аласыз. Чаян. Бул күн күч-кубаттын деңгээлинин төмөндөшү менен белгиленет. Кыйынчылыктын кереги жок. Оор жолдорду издебеңиз. Маанилүү жолугушууларды кийинкиге калтырыңыз. Анткени бүгүн байланыштар үчүн күн эмес. Өзүңүздү үй-бүлөңүзгө арнаңыз. Балдарыңыз менен сүйлөшкөндө алар менен тең мамиледе болуңуз. Жаачы. 27 май чыгармачылык иш үчүн жагымдуу. Меркурийдин колдоосу кесиптик иш чөйрөсүндө ийгиликке алып келет. Чыдамдуу болуңуз. Терс эмоцияларга өзүңүздү алдырбаңыз. Жоопкерчилик, ак ниеттүүлүк, икемдүүлүк сиздин бардык милдеттенмелериңизге өбөлгө түзөт. Чыныгы досуңуздун же өнөктөшүңүздүн баалуу кеңештерин же жардамын күтүңүз. Текечер. Күтүлбөгөн жаңылыктардын же жагымдуу жагдайлардын айкалышы сизге пайда алып келет. Эгерде сизге биргелешкен долбоорго катышууну сунуш кылса, макул болууга шашпаңыз. Бүгүн жеке иш аракеттер гана ийгиликке жетет. Күтүлбөгөн коноктордун келүүсүнө байланыштуу кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Суугуяр. Бүгүнкү күндө жеке жашооңузга терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон ыңгайсыз жагдай келип чыгат. Сиз көз караштарыңызды, жеке кызыкчылыктарыңызды коргошуңуз керек. Эч кимге кысым көрсөтүшүнө жол бербеңиз. Болушунча көз карандысыз болууга аракет кылыңыз. Балык. Бүгүн айрым балыктардын жеке жашоосу өзгөчө мааниге ээ болот. Жаштарга үй-бүлө курууну чечүүгө жакшы убакыт. Өткөн күндөрдүн жаркыраган мүнөттөрүн жандандырган эски достор жана көрөрмандар менен жолугушуулар күтүлөт.
Кел чай чилетили долбоору кайрадан сиздердин сыналгыңарда жана бүгүнкү биздин коногубузду да бир жолу сиздер менен тааныштырып кетсем, Азирет Осмонов бүгүнкү биздин студиябызда блогер, пранкер, жада калса биздин кесиптешибиз, алып баруучу. Азирет, мындай суроо, сиздин кандай десек 2 жыл иштеп атат дедиңиздер, э? Азыркы телевиденияда да иштедиңиздер, Нью-ТВде, буга чейин. Канча проект өткөндөн кийин, канча деген алып баруучу болгондон кийин өзүңүздүн жумушуңузду таштап койгон жоксузбу? Иштеп атасызбы азыр дагы? Же ушул эле пранк менен эле жүрөсүзбү? Жок, телеканалда иштеп жүргөндө көптөгөн проекттерди алып чыктык, көптөгөн долбоорлорду алып чыктык. Ар тараптуу, ал дагы айыл чарба тармагында, саясат тармагында, көңүл ачуу тармагында, эң акыркысы ошол пранк болуп атпайбы анан. Бирок коомчулук, көпчүлүк мени эл пранкер деп таанышат да, көпчүлүгү. Анткени ошол пранктарым көрүлүп, ошол жактан таанып калгандар бар. Мындай көпчүлүгү мени журналист деп ойлобойт экен. Мен журналистмин, айтып коеюн дагы. Анан бирок таштап койгон жокмун. Баары бир журналисттик бир нерсени карап атканда эле, мисалы, журналисттик көз караш менен карайм. Биздин коомдогу, биздин мамлекеттеги болуп аткан маселелердин баардыгын мындай көз салып турам, маалыматтарга көз салып турам ар бирине. Баары бир баягы ичибиздеги түйшөлүү, көйгөйлөргө маани берүү журналисттик көз караш менен да. Анан буюрса таштап койбойм. Мен блогермин. Мындан ары блогерство жагында алып кетем. Анткени блогерлер бул мамлекетте бир топ эле чоң роль ойнойт да. YouTube бүгүнкү күндө көптөгөн YouTube'тун социалдык тармактардын аябай чоң таасири бар. Аябай чоң күч булчу. Буюрса алдыда келечекте YouTube'тун күчү аябай чоңоет. Буну эмнеге сураган айтам да, негизи биздин алып баруучуларда карасаң эле же өзүнүн окуу жайын ачышат, же тамадылыкка башы менен эле кирип кетишет, же бир чоң бир компанияларда пиар болуп отурушат да. Биякта байкалып пранк өтүп кеттиби депчи. Жана айтып кетели, бүгүнкү биздин темабыз челлендждер болгондуктан сиз дагы өздүк ушундай сыноону алдык деп айта алабыз. Челлендж деги эле сыноону чакыруу болуп саналат. Жана айта кетиңизчи, TikTok тиркемеси барбы уюлдук телефонуңузда? TikTok барбы? Бар, тартасыз. Жок, мен TikTokко жаңы эле кирип бартам. Элдин баардыгы эле ушул TikTokко өтүп атышкандан анан кое турайм, TikToкту да биз замандан артта калбай, элден артта калбай деп бир сыйра карап. Анан ал башында күлкүлүү көрүнгөн, баарыбызгачы бирөө TikTok тартса баарыбыз шылдыңдаган, TikToker депчи. Азыр болсо чоң жылдыздардын баардыгы эле уже TikTokко өтүп баратат. Менче Instagram'ды жакынкы күндөрү ошол TikTok басып кетет окшойт. Анткени TikToктун немесин айта кетейин. Мындай артыкчылыгычы Instagramга караганда ар бир эле мындай карапайым адам бул чыгармачыл адам болот экен да. Ичиндечи. Мындай сыртында билинбейт, бирок ичинде мындай чыгармачыл адамда бир нерсе кылгысы келет, мындай өзүн ар тараптан сынагысы келет. TikTok ошого аябай мындай бул курал экен да. Өзүнүн талантын ачканга, сынаганга бул өтө чоң курал экен. Бул жактан монтаж оңой болот. Монтаж даяр. Мондай коесуң, тартасың. Үйүнү болсо бул жагында даяр, кызыктуу нерселер бар. Анан бул жакта жылдыз болуш оңой экен. Instagramга караганда, Facebookка караганда, YouTube'ка караганда, контент аябай бат кетет экен бул жактан. Ошон үчүн көпчүлүгү азыр TikTokко өтүп атышат. Ошол жаздык менен сүрөткө түшүп атышты го, мындай белине байлап алышыпчы. Ошол челлендж болду. Эң эле жатталып калган ошол экен да. Мындай аябай кеңири тарады да Кыргызстандын ичинде дагычы. Анан мен челлендждерге аябай мындай көңүл бөлүп, мен дагы челленджге вообще буга чейин катыша элекмин. Мен дагычы мындай катыша элекмин, челленджге катышпайм, өзүмдө эле челлендж чыгарбайм мондай. Анан азыркы баягы эң трендте болуп аткан челлендж бул жана очкисин мол жерине коюп турган музыка менен бийлеп атышпайбы? Ошол экөө эле эсимде го дейм. Тажаткан жоксузбу? Тажатпаганда токтото албайбыз да, бизчи айла жок. Жана челлендж болуп аткан экен деп өткөрөбүз. Интернетте бул биз өзүбүз тандайбыз да, өзүбүз тандап көрөбүз. Ошондуктан тажабаганга айла жок. Балким бүгүн эле өзүңүз барып ушул көз айнекти тагып алып анан тагып жок, мен аябай мындай гибке эмес экен мындай. TikTokко ылайык эмес окшойм го менчи өзүмчө. TikTokто аябай бийлеген көбүнчө ушул музыка менен экен да, TikTok жанан. Бийлейин десем эле бийге шыгым жок экен, мен анчачы мындай
такыр эле ошо менен күлкү күчтүү болот да. Билбейм, мага такыр жаккан, өтө деле жаккан жок мындай. Жакшы бир немелер бар экен мындай. Сүйлөгөн, бир приколдорду аткарган. Ошол жагынан эле таппасам, ада бийлеген кыйын экен, бийлеп аткарган. Өзүңүзгө балким жаман көрүнүп башка элдерге жагып калат. Билбейм, эми көрөбүз го, ошентип да чыгарып көрүш керек экен. Ким билет, эфирдин алкагында же эфирден кийин биз Азирет Осмонов менен челлендждерди тартып, же болбосо өзүбүздүн челленджибизди дагы ойлоп табарбыз. Азыр биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, Азирет Осмонов деген эле ким, каяктагы YouTube жөнүндө айтып жатат, эмне деген пранкер деп ойлоп жатсаңыздар, сиздер үчүн Азирет Осмоновдон бир пранктердин бирин назар салсак болот. Салам достор, кайрадан сиздер менен бир жылмай рубрикасы. Аты жөнүм Азирет Осмонов. Бүгүн мен акындын образындамын. Шаарыбыздын тургундарына өзүм жазган, даярдап койгон, мааниси жок, уйкаштыгы такыр жок ырларды окуп берип, алардын реакциясын текшергенге аракет кылабыз. Ана эмесе кеттик. Мен сени биринчи жолу көргөндө. Мен өзүм акынмын да. Анан бир жаңы эле илхом келип кетип бир ыр жаздым эле. Ошону сиздер алап койбойсуздар, бир окуп коеюн сиздерге, каршы болбосоңуздар. Негизи мындай карап турсам, өзүңүздөр мындай интеллектуалдуу адамдардай көрүнөсүздөр да. Маани бергиле да, сөздөрүнө маани бериңиздер, анан уйкаштыгына, бардыгыначы. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам. Көрсө анараны туулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктары жакшыбы? Кандай болуптур? Орто, бийик деп айта албайм, орто деңгээлде. Негизи мындай мааниси бар да мунунчу. Бир кишиге арнагандай да. Бир сүйгөнүм арналат да булчу. Биз эми баягы сүйдөн калган убактардамыз да чында. Жаштардан Жок, дагы бир бар мындай. Мен сени көргөндө эле семизелең, ичиңде майларың калкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып тургам, бирок менин носким жыртык болчу. Эми жакшы келатыптыр, бирок уйкашпай калды. Болбой калыптырбы? Макул анда. Мен сени көргөндө эле семизелең, ичиңде майларың калкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып тургам, бирок менин носким жыртык болчу. Жакшы болчу. Бирок Эмне күлкүлүү болуп калыптырбы? Сүйгөнүңүзгө айтып бербей эле коюңуз. Жок, мун сүйүктүүмө арналат да бул. Болбойбу? Айтып бербей эле коюңуз. Жакшы. Болбойбу бул? Туу, мен өлө сүйүнүп алгам деп коела, сүйүктүүмө айтып берем депчи. Кийинкисин угуп калган да. Бул деле сүйүктүүмө арналат да. Кыш да бүтүп, гамаш байкуш таарынды, көлдүн жээги көйнөк шорта сагынды, чечип таштап жүн байпакты бутумдан дегенден улаш керек болот да. Ушул жерге эмне деп койсок болот? Сүйгөнүңүзгө айтып бербей эле коюңуз. Жакшы, Болбойбу? Эгерде тамашалап айтсаңыз болот, бирок аны сүйгөнүңүз укса, тоша кетип калат окшойт. Жок, мен чын жүрөктөн чыккан ырлар болчу дейм. Кактан алат ушу вдохновлениени. Мен өзүм акынмын да менчи. Мен ушул жерден деле төгүп коем да, мисалы. Дордой плазанын ичинде биз турабыз, төртөөбүз турабыз ушул жерде. Бирөөсүнүн оозундагы брекетти жалтылдаган сайын мени карайт. Брекет экөөбүздө. Экөөндө экен, кечирип койгулачы. Ушуну азыр мен илхом келгенде сразу жазып коеюнчу. Мындай да ырдын маанисичи, сүйгөн кызыма арналат. Мындайраак чыңыз, мындай айтып берип аткандачы, сиздер барыңыз жеткиликтүү болсун да. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам. Көрсө анаранын туулган күнүнөн көргөн турбаймынбы? Кандай анан ден соолуктары жакшыбы? Кандай болуптур? Жакшыбы? Мааниси терең да, мунун философия бар да ичиндечи. Экинчи ырым деле бар азырчы, сразу эле окуп берип коеюн. Мен сени көргөндө эле, сүйүктүү кызыма арналат да, сүйгөн кызыма арналат. Мен сени көргөндө эле семизелең, ичиңдеги майларың калкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып тургам. Азма аягында могу строчкасы калып калды. Бирок менин носким жыртык болчу. Баары бир сүйөм сени. Ушул ырды ырдап чыкпайсыңарбы силер, ырчы болсоңорчу. Жакшы болуппу? Давайте.
ушинтип талантты баалабай кетип каласыздарбы анан дагы деле кетип атасыңар уялбай эле мындай окуп коеюн эми баалап койгула дейм ушул менин талантымды көрө албагандай болбойчу Кайра наглеть этесиз го байке. эми угуп койгула да угуп эми жакшы деп бетимен өп кетип калсаңар деле ыраазы болуп калмакмын макул мына окуп деле коеюн анда жагат уйкаштыгы жакшы мен сени биринчи жолу көргөндө эле экинчи жолу көргөндөй болгом анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам көрсө анараны туулган күндөн көргөн экенмин да кандай анан ден соолуктары жакшыбы кандай болуптур Куш болуптур да болгом. Бир аз болбой калыптыр, жакшы жазбайсызбы? экинчиси деле бар мына уксаңыз сүйгөн кызыма арналат да просто баягы кайгырып жүргөндө жазылгандар мен сени көргөндө эле семиз элең ичиңдеги майларың балкып турган башыңдагы майларга балык кууруп мен ошондо махабатка балкып тургам бирок менин нос кийим жыртык болчу Айбы, сүймөрөм жазган окшойсуз да? жок бул күйүт да ичиненчи жок сиз мындай ырасчылык жакшы элеби негизи рахмат анда мен сени биринчи жолу көргөндө эле экинчи жолу көргөндөй болгом анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам көрсө мен сени анараны туулган күндөн көргөн экенмин да кандай анан ден соолуктары жакшыбы кандай болуптур эжеке Сен саламдашып атасың. жок ыр ушундай Кандай анан ден соолуктар жок аягында ушундай менен бүтөт да кандай анан ден соолуктары жакшыбы депчи жакшы жазылып турбу мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр биздин максатыбыз бир гана сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулоо жогоруда биздин тамашага кабыл алган каармандардан эгерде биздин ырларыбыз жакпай калса кечирим сурайбыз албетте ал эми кийинки көрүшкөнгө чейин сиздер менен коштошобуз аты жөнүм Азирет Осмонов көрүшкөнчө Гел чай челетили долбоору эфирибизди уланта берели. Азирет, мындай суроо болуп атат. Азыркы убакытта сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, YouTube бул деген келечек депчи. YouTubeга баары элдин баары эле өтүп баштады. Элдин баары эле эмес, биздин негизи жардама берүүчү кишилер деле ошол өтүп калышты го. Телевидениеге көп реклама деле бербей калышты. Анан азыркы жаштар кандай десек өсүп атышат. Баштаганда эле ошо YouTube'дан эле баштап атышат. Андан кийин телевидениядан элдер алыстай баштады. Телевиденияда эмнеси жакшы? Аякта жаман сөздөрдү айтса болбойт депчи. Кандай бир чектелген маалыматтарды бересиң да. YouTube'да отуруп эле болгон нерсени айтсаң болот да. Бүгүндөн кийин сен жумуштан кетчилиң. Андан кийин азыркы келечекте кандай болот дейсиздер? Телевидение калабы же ошо өчөбү ошо ойдон? Жок, телевидение өчпөйт. Телевидение деген бул баары бир бренд да болчу. Элдин көпчүлүгү баары бир телевидениеге ишенишет. YouTube менен телевидениенин айырмасы чоң эле. Мисалы YouTube'га өзүң каалаган оюңду каалаганча айтсаң болот. Каалаганча убакыт менен айтсаң болот. 2 саат, 3 саат, 5 саатка чейин каалагандай контент чыгарсаң болот YouTube'га. Эч ким сага могул сөздү айтсаң болбойт, моундай кылсаң болбойт деп сени чектебейт. Экинчиден YouTube'да мындай да, YouTube'да бул жандуу нерселер ошол жакта мындай искренний деп коебуз го, мындай чын жүрөктөн ал жакта YouTube'дагы нерселерге адамдар көбүрөөк ишенишет да. Анан YouTube'дан реклама берүүчүлөр үчүн дагы бул YouTube аябай ыңгайлуу, анткени ал жактан чыныгы аудиторияны, чыныгы адамдарды көрсө болот. Канча адам сени көрүп атат каналыңды, канча адам сенин каналыңдагы видеолор жагат, жана лайк, дизлайк дегендер бар. Ошол нерседен анализ кылса болот. Анан ал жакта мындай эффект бере турган, ишене турган нерсе да YouTubeчу. YouTube эми бул коомдук пикирди жарата турган, коомдун аң сезимин, коомдун оюн өзгөртө турган бир чоң курал булчу. Анча-мынча телеканалдарды мындай эле басып кое турганчы. Буюрса YouTube'дун келечеги өтө чоң. Балки мындай кылса болбой, ошо YouTube'дан керектүү нерселерди бир аз телевидениеге киргизмей депчи. Жаман сөздөр айтып эмес, бирок бош алып баруу. Өзүңдүн оюңду канча кааласыңча айткандай кылыпчы. Что болбойбу? Телевидениенин
Эми телевидениянын дагы бирден бир миссиясы бар да, бул агартуучулук дегенчи, элдерге жакшы тарбия берүү, тарбиялык нерселерди чыгаруу. Анан баардыгы эле YouTube'дагыдай эле анан сөгүнүп жатып калса анда коом бузулуп кетет, коом өзгөрүп кетет. Жок, сөгүнгөндөн тышкары башкаларын дейм да. Сөгүнгөндөн тышкары азыр эми киргизип барат акырындапчы. Мурдагы жанагы Советтер Союзундагы телеканалдар жок азыр. Азыр бир аз мындай неме берип, эркиндик берип, заманбап болуп баратат бизде делечи. Анан телеканалда эми айырмасы ошол да, мындай телеканалда цензура бар да, мындай сени чектейт баары бирчи. Телеканалдын шефинин же болбосо телеканалдын бир өзүнүн ички саясатындагы нерселерди гана сүйлөй аласың. Эй, продюсериң моуну сүйлө десе сүйлөйсүң, сүйлөбө десе сүйлөбөйсүң. Ал телеканалдын өзүнүн көз карашы менен ошого баш ийип иштейсиң. YouTube'да болсо өзүң каалагандай нерсени чыгарасың. Өзүңө продюсер, редактор, өзүң кой деген кожо жок, тур деген тургунбай жок. Ошол себептен азыр YouTube платформасында иштейм. Эркин болгон үчүн ошо YouTube'га мен өзүм каналым бар, Азирет Осмонов деген. Буйруса ошол чоң бир продакшн болот. Анан ал жака көптөгөн проекттер кирет. Азыр эмне менен иштешип жатасыз? Азыр карантин жаңы эле бүтпөдүбү? Даже бүтө элек. Ошон үчүн азыр эми акырындан мындай элдерге чыгып, кандайсыңар деп учурашып, YouTube'дагы мен өзүм көрүүчүлөрүм менен дагы. Анан бир аз да болсо жылмайып тартуулап, буйруса шайлоо келе жатат. Шайлоого жакын дагы биз иштешебиз. Бул керектүү нерсе болчу. Шайлоодо дагы биз элдин оюн өзгөрткөнгө, элдин көз карашын өзгөрткөнгө биз да салым кошуубуз керек. Эми жөн гана ушинтип элге күлкү тартуулап жүрө бербей, биз элдерге мисалы бизнес проекттерди ачалы деп атабыз. Буюрса, Кыргызстандын ичиндеги бизнесмендердин башын бириктире турган чоң проект ачалы деп атабыз. Бизнес жагынан, кайрымдуулук жагынан, жөн эле пранк эмес, кайрымдуулук жагынан, саясат жагынан мындай саясий программаларды, билим берүү жагынан бир мындай билим ала турган, элдердин билимин көтөрө турган бир жакшы проекттерди ойлонуштуруп атабыз. Анан влог, интервьюларды уюштуралы деп атабыз, мындай белгилүү бир биздин окумуштуу байкелерибиз, агаларыбыз бар, ошолордон да интервью алып, биздин илимий жагыбызды дагы көтөргөнгө. Жалпысынан бул телеканалдын эле жумушу бар мунун ичиндечи. Эгер колдон келсе, YouTube'га иштеш керек, YouTube'ду өнүктүрүш керек, кыргыз YouTube'ун. Буйрса. 6 номер шайлап коебуз. Буйрса алдыдан бар, Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, биздин эфирибиздин аяктаганына чынында бир нече мүнөттөр калды. Жана бүгүн кичинекей жыйынтыктоону айта кетели. Бүгүн биз челлендждер аттуу темасын алып, тобу менен талкууладык. Студиябызга Азирет Осмонов келип, өзүнүн позитивдүү ошо атмосфераны бизге да жаратып берди деп айта аламын. Жана сизге дагы акыркы сөздү бергиз келип жатат. Балким сиздей блогер биздин студиябыздын алкагында келчү эле теледолбоорунун азыркы балким жаштар отурат. Мен дагы блогер болом келип жатат. Мен дагы ушундай пранктарды жараткым келип жатат. Же болбосо сиз айтып кеткендей жаңылыктарды болобу же күлкүлүү, ар кандай көңүл ачуучу ушундай долбоорлорду ачкысы келип жаткан жана дагы жалпы кыргыз элибизге саламдашуу. Бул менин камерам, блогер болом дегендер аябай көп мага да жазышат. Блогер антип болсо болот, эмне кылыш керек, кандай камерага тартасыңар, эмнелер жазса кызыктуу болот депчи. Эч кандай деле сыры жок бул блогер болуштун. Ушундай 3 маал же 4 маал тамак жеш керек эмес, мисалы. Эртең менен эрте туруп алып жүгүрүш керек эмес блогер болуш үчүн. Болгону телефонду колго аласыңар, моундай эле. Ар бир адамда телефон бар. Кызыктуу контент жасаш керек. Элдер көрө турган, элдерге мындай кызыктуу болгон, эл жасабаган нерселерди жасап, эл ойлонбогон нерселерди ойлоп таап, анан жакшы бир контент жасап, жакшы видеолорду жасасак, ошондо элдер бизди көрөт, элдер бизди сүйөт, ошондо жакшы бир блогер болсо болот. Анан жанагындай негативдүү жаңылыктарды калп эле за кадр бою окуп, анан элдерге мындай негатив тартуулоонун кереги жок. Кылсаң жакшы нерсе кыл, кыла албасаң жаман нерсе кылбай эле кой да, элден мындай негативдүү кылыпчы. Ошо, биздин каналды көрүп туруңуздар. Азирет Осмонов YouTube каналын ар дайым байкап, акмалап туруңуздар. Жакшы жаңы нерселерди чыгарабыз. Кыргызстаныбызда ушул коронавирус деген балекет эртерээк кетсин. Анан биз дагы Кыргызстанда сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулоочу жакшы проекттерди чыгарганга бизге толук мүмкүнчүлүк болот.
аман болсок, эсен болсок, буюрса жакшылыктын баардыгы алдыда. Сиздерге чоң рахмат. Алы келе, деп койгон. Сиздин келип бергениңизге албетте биз да ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн убакытыңызды күн менен түн дагы өзүнчө мындай аралашып кетсе дагы сизге ыраазычылык. Алдыда бүт долбоорлоруңуз өздүк албетте YouTube каналыңыздагы өркүндөп өсө берсин. Эң негизгиси дайыма эле айтып кетемин, бул жашоодо менин оюмча бул кыял. Кыялыңыз орындалсын. Биздин телекөрүүчүлөргө айта кетели, бүгүнкү биздин студиябызда Азирет Осмонов келип кетти. Эгерде сизге кызыктуу болуп жатса, албетте YouTube платформасына кирип Азирет Осмонов деп жазып, ар кандай пранктарды жана өзүңүздүн эгерде мындайча айтканда жакшы бир жылмаюу эмоцияларын алгыңыз келсе, албетте YouTube каналына кирип сиз да катталып көрсөңүздөр болот. Бир эле Азирет эмес, биз да сиздердин сунуштарыңыздарды күтөбүз, кандай проект көргүңүздөр келип атат. Анан кийин дагы Любимый HD жана Cinemax телеканалынан азыртан бизге жаңыдан кошулуп алсаңыздар, кечинде кайталоосун көрүп аласыздар. Cinemax телеканалдан эртең менен балким жумушка кетип баратып, сыналган сайып коюп бизди менен чогуу көрөсүздөр. Бүгүн бизде Азирет Осмонов конокто болду. Сезим Имамадиева жана мен Нурлан Бешибаев. Биз менен болуңуздар. Амандашып.